Саламатсыздарбы, улуу кыргыз журтум. Бүгүн 15 ноябрь 2023 жыл. Улуу кыргыз журт, улуу кыргыз деп аталышы бул жердиги ойлонуп тапкан наам эмес, бул ааламдык закон. Журт, улуу кыргыз журту. Кыргыз эл эмес, кыргыз улут эмес. Журт деген сөз мисалга ата журт, кайын журт, тага журт деп коет го. Алар бир журт го, бир эл. Тага тарабың, же ата тарабың, же кайын тарабың бир журт да. 7 атадан, 70 атадан келаткан бир журт. Алардын урусу бар. Ошол сыяктуу эле бул улуу кыргыз журт деген адамзаттын журту экен да. Ошо тага журту, ата журту дегендей улуу кыргыз журту. Адамзаттын журту жана ата журту дегендей бул кыргыз. Ошондуктан адамзаттын журту бул кыргыз чечилиши. Анан улуу кыргыз деген улуу күчтүн ролун ушул кыргыз гана аткара алат. Бул жөн эле мындай ооз көптүрүп айтып аткан сөз эмес, бул ааламдык мыйзам. Ошо улуулугун кыргыз билбей атат да. Кыргыз өзүн тааныбай атат. Же познай себя деп коет го эми орустарда деле. Ошол сыяктуу өзүн адам мындай өзүн таанымайынча же өзү мындай ордун тапмайынча жашоодо жакшы болбойт го жашоосу. Ошол сыяктуу өзүн тааныбай атат. Өзүн тааныса, бул улуулугун тааныса. Улуулугу деген эми жана теңирчилик деген эмне экен дегенде, теңирчилик бул дин эмес. Бирөөлөр дин кылып чыгабыз деди го. Эми аларды деле туура түшүнсө болот, бай акылга салып, кыргыздын бир дини жокпу деген сыяктуу, анан мыйзамы бар да, кыргызчылык менен жашаганбыз да деген үчүн бир дин кылабыз дешсе керек. Теңирчилик бул дин эмес, кайыптан келген нур дүйнөнүн түпкү нускасы дейт да, мындай. Түпкү нускасы деген оригиналы деген сөз. Теңирчилик бул теңдешсиз теңирдин аяндары, кабарлары. Ооба, Куран, башка бир дин деле ошол ааламдан келген, бирок ошол чөлкөмгө, ошол убакытка. Ал деле ааламдан пайгамбар аркылуу берилгендей. Ошол сыяктуу эле теңирчилик теңирдин теңдешсиз деп атат да, салмагы жок, аяндары, кабарлары. Ошон үчүн жана салтты сактаган деле үрп адат, макал, лакап баары эле ошол мындайча айтканда ааламдык мыйзам кыскартып эле жашоого киргизип койгон. Ошондуктан улуу деген сөз ушундан калып атат да. Аллах велик дегендей, теңир улуу, Кудай улуу, андан улуу эчтеке жок да. Ошондуктан анан айтылып атат да бул кеп. Теңирчилик дин эмес, кайыптан түшкөн теңдешсиз аяндар, кабарлар. Мисалга түш деле кайыптан түш берилип атат да. Анан түш орундалып атат да, ал аяндар да. Ошол сыяктуу эле ошол эле мыйзам кылып алган да. Ошон үчүн теңирчилик деген сөз бул улуулук деген сөз. Анан ошону менен түпкү нускасы деп атпайбы? Теңирдин нур дүйнөдөн түпкү нускасы деп. Ошондуктан улуу кыргыз деген ушул болуп атат да. Улуу деген ошол жана теңир мыйзамын кармаган, жерге берилбеген, көз карашка алдырбаган, майдаланбаган. Ошон үчүн кыргыздан пайгамбар чыкпайт, чыккан эмес. Эмнеге дегенде деңгээл ылдый түшкөн эмес. Эми муну
мактанып деле айтып койсо болот да. Муну сыймыктануу менен айтса болот. Муну өзүн таануу менен айтса болот. Улуу кыргыз журту дегенди чечмелеп атат. Мисалга Манасты ошо тарыхта калган эмес, ошо тарыхта жок болгон үчүн муну миш деп атпайбы мисалга. Ааламдык мыйзамда билдирүүдө мынтип берилет. Манасты, мына мен айтып аткан сөздөрдү улуттар деди жомок. Манасты улуттар деди жомок. Жомок болсо неге жазылып коймок? Жомок акыры чындык болмок делет да. Анысы кандай? Ошол баягы улуу келгенде биякта ошондой иштерди бүтүргөн, ошондой кураган, ошентип бир Кытайды басып алган деген сыяктуу болуп кеткен дагы, ал адам ишене албай калгандыктан бул жомок окшойт деп калып калган да. Улуу нерсеге адам ишене албай калып атат да, өзү ылдый болгондуктан. Анан ошо өткөндө сабактарда айттык эле. Азыр ошо Кудайдын жерде пайда болушу, Адам атанын келиши, Орто Азиядан Адам ата чыгат деп, ошо Адам ата аял сыпатта Адам ата болот деп. Анан ошо аял эмнеге аял сыпатта болот экен дегенде, бул алтын доорду аялдар курат делет да. Эмнеге дегенде, мына аялды деле карап көрүңүз, эркек экөөнүн ортосун. Аялдардын тазалыгы, мээримдүүлүгү, көтөрүмдүүлүгү, кечиримдүүлүгү, 600 килограмм амалы, жанагы аялдын амалы 40 эшекке жөөк дегендей, көп жашаганы, бала жаратканы, баланын берген, бала көтөрүп жүргөн 9 ай түйшүгү, кайра ошо баланы эркек канчалык кыйынсынган менен аялдын кылык мүнөзүнө, билген билимине карап бала 70% калыптанып калат делет. Аял эркек канча кыйынсынган менен аялда амал көйлүүлүк басымдуулук кылат. Аял эгер түшкө кирсе аалам болуп чечилет. Ааламда күчтөр түшкө кирип атканы болот. Ошон үчүн кыргыз аялды абдан сыйлаганы, эне катары, керек болсо жанагы 40 кыз баланы 40 чачулук деп төргө өткөргөнү, эртөштүктө берилгендей кенже кызы ыйлап туруп алып атат да ошол. Жел өтпөс, жеп өтпөс тонду сурап, гүлүгүн сурап, өгөөнү сурап, анан кыздын ыы жаман болчу эле деп ошо кызын кыйбай болгон байлыгын берип атпайбы, эң кымбат байлыгын. Ошондуктан жер эненин деле эне аталышы, аялда сезим иштейт, аялда. Эркекте акыл иштейт. Акыл ошон үчүн эркек кызылгандуу, эркек уруш чыгарат, эркектин көтөрүмү жок, эркек эрте өлүп калат, эркек сигарет чегип жүргөн ким, арак ичип жүргөн ким, эркек болуп кетип атат ушунун баары. Ошон үчүн эркектер эне сыпатка өтүш керек. Ошон үчүн аял сыпатта Адам ата деген бул жер энедей көтөрүмдүү адамдын чыгышы, ал Орто Азиядан Арстан алай болуп табылышы, анан ошо Адам атанын кайра келип туруп адамзат үчүн жоопкер болушу. Бул аяндын ааламдан кабарды ким берди дегенде, булактан булут көрүнүп, ошо булут ак саргыл түстөгү адамга айланып, мен Адам атаңмын деп, Кудайдын буйругу менен келдим, адамзат үчүн аян аласың деп, Адам ата өз урпагы үчүн Кудай астында жоопкер болуп, аян кабарды берип атат. Ошон үчүн азыр Адам атадан таркаган адамзаттын инопланетандык деңгээлге жетиши делет. Инопланетаны деп аябай мээбизге кондурушубуз керек, көндүрүшүбүз керек. Ал эмне деген сөз дегенде, бийик планетанын жашоочулары, ааламдагы акылдуу зат көп дегендей, ошо ааламдагы керемет күчкө жеткен планетада, башка планетанын жашоочулары, ошолор жерге келгендиги, ошон үчүн Адам атадан таркаган адамзат
Бул жаңы доордо инопланетандык деңгээлге өтүүбүз. Ошон үчүн адам ата келип адамзат үчүн жол берип атат. Мисалга Атом гүлгө, Шайдот, Атлант цивилизациясында жашаган адай инопланетан байланыш берген болсо, ал ошол өз учурундагыны берип атат. Азыркы адамзатка азыраак берген менен ошол өз учурундагыны берип атат. Жайсаң ата Бүмөрам апага байланыш бергени менен ал ошол Манас ата доорундагыны берип атат. Ошону кайсынысы туура деп келгенде баары эле туура, бирок азыркы адам атанын бергени үч периштени көрсөтүп, бул адамзаттын өнүгүшүнө берип атат да. Жайсаң ата өткөн тарыхты берип атат. Основном дейли. Шайдот өткөн чакты берип атат. Келечекти да берип атат, жакынкы жанагы алыскы. Бирок ошончо деле басым ошо өткөн чакка. Баягы бирөө аксакал сүйлөсө көргөнүн, билгенин сүйлөйт да. Бирөө Америкадан келсе ошояк сүйлөйт. Ошол сыяктуу, ошондуктан адам атанын келишин айттым эле өткөн берүүдө. Анан Теңир атанын көрүнүшүн, Теңир ата ошо көзүмө көрүнүп, чоң аалам болду деп, сен адам эле болуп алдың деп, анан чоң аалам көрсө ошол бүт планетаны кармап туруучу, жерди дагы, көндү дагы, айды дагы бир чоң жан, Кудай. Анан ошол чоң аалам адам атаны кийип, анан жерге эмнеге келди? Бейишке айлантканы келди. Жердин эгеси да ошол болуп атат да. Адамзатты инопланетан деңгээлге жеткиргени. Анан ошол бир күнү көрүп атам, мурунда айтып өткөм билдирүүлөрдө. Бир бала эле мени эшитип барат имиш, баягы көрүнүштө. Анан бир подвалга кирсек, печка турат, баягы подачасы дегендей ысык суу бергени бар. Биякта кошулбай турат. Ушунда кошуш керек турбайбы деп көзүм жетип кеңеш сурап атат да. Анан мындай кыл деп атсам эле, аңгыча сыртка чыксак, эски үйлөрдө терезелери кичик-кичик. Россияда бир эски үйлөргө окшош. Анан ушул жака 1 миллион бересиз дейт. Анан кийин ойлонсом, могу ааламдагы күнгө, айга, 6 катар ааламга от катары, Теңирдин оту катары, болгон дүйнөнүн энергиясы катары мен энергия беришим керек экен да. Анан мына баягы Зима не будет дегендей Кудай келип кышты жоет экен да. Ошол эми жаңы Кудай дегендей адамды менин башыма, билген билимиме, энергияма такалгандыктан, анан ошондон кийин түшүнүп, анан быйыл ушул күнгө мээрим төгүп, күнгө энергия берип, адамдын анатомиясы мурун могу эле жер жашоого бир оокат кылайын, өлүмгө даярданайын, элден кем болбоюн, Кудайды тааныйын, өзүм тааныйын, бала бакыраны чоңойтоюн, мал пул күтөйүн деген эле бир түшүнүктө болсо, психологияда жашса, ошол эле деятельность болсо, бул жаңы доордо адамдын анатомиясы астрологиянын ролун аткарат делет. Мисалга ошо меники Кудай катары менин башым күн баш болуп, ошо көк асманды кароого алгам. Көк асманда эмне болсо 6 катар аалам, биздин тилде айтканда галактикаларды, 7 катар жер энени кароого алгам, караңгы күчтөрдү кароого алгам. Чыныгы адамдардын да чыныгысы болот экен. Ошо чыныгы адамзатты кароого алгам, караңгы күчтөрдү кароого алгам, анан бийликти, байлыкты. Анан ушул ааламды кароого алганда, ошол адамдын өпкөсү абаны тазалап, кайра боёп туруш керек делет да. Мурун болсо эптеп эле мынтип бир күн көргөн болсоң, азыр чоң аалам катары мен абаны соруп алып, тазалап, анан кайра чыгарганда мына аба жылып, абада жылуучулук болуп атат да. Абада энергия иштеп, аба менен дем алган ар бир адамда энергия иштеп, аба менен дем алган өсүмдүктө бир башкача энергия иштеп, ушундай болуп атат. Адамдын өпкөсү мурун жөн эле бир канга бир кислород кошуу үчүн кызмат кылган болсо, бул жаңы доордо чыныгы кызматы деятельность алмашканда.
Мисалга сиздер эртең инопланетан деңгээлге алмашканда дагы ошо өпкөңүз башка кызматты кылбаса өпкө ууланып баштайт да. Ошо мына менин өпкөм абаны тазалап коёйт. Анатомия деген элем бул. Эки бөйрөк мээрим төгүп турбаса, ошо табиятка, адамзатка, ааламга мээрим төгүп турбаса, эки бөйрөк ууланат. Жана бөйрөктөрү кетип атпайбы? Ошон үчүн азыр медицина жарактан чыгат. Бул жаңы доордо адамдын талабы, ааламдын талабы адамзат үчүн бөлөк болгондуктан. Эки дүйнөгө кантип мээрим төгөм мисалга? Аалам ак. Күндү дагы, жерде дагы болгон планетаны Кудай жараткан. Анан жараткан баласына мээрим төккөндөй мээрим төгөт. Мисалы мен жер энени көрдүм, мына эле баягы эне экен да. Ошол эле бир эненин жаны ушунча жер материгин кармап туруп атат да. Ошо энеңе мээрим төккөндөй мээрим төксөң эле, ошондо жер эне гүлдөгөн атат. Кудай ошондон мээрим төккөндө жер көктөп атат. Күн дагы ата. Ага да мээрим төккөндө энергия өтөт дагы, анан өз кызматын аткарып. Көрдүңүзбү, эки бөйрөк эмне кызмат кылат экен? Анатомия такыр башка койду. Боор болсо эки дүйнөгө жан киргизип тур дейт. Ошондо жер эне тирүү, жер энеде бир арам жер калган жок. Адамзатта бир адал жер калган жок. Ошо жер энеге мээрим төккөндө, жер энени боёгондо жана жомоктоштуруп коет го. Жакшы болот экен, ал түшүң жакшы экен. Атың жакшы экен деп жомоктоштуруп коет да, боеп коет. Ошо сыяктуу бул Кудай ролун аткарганда, эртең инопланетанын ролун аткарганда да сиздерде да ошондой кызмат болот. Бул өтө татаал илим да. Татаал талап адамзаттан. Анан ошентип мына мен боорум менен эки дүйнөгө мээрим төккөндө, анан боор тирүү иштейт, анан эки дүйнө энергия алат. Күч кубат алат, ошо менен жашайт. Ааламды дагы алты катар аалам ак да булар. Алты катар аалам өзү ак. Алар жердеги адамзаттын жашоосу алар үчүн өтө мажыр аң сезимге ээ болгондуктан түштөн көрүнүштөн улуулукка чакырат. Жердеги тууган туушкандар туура болуп, эски жолдо болсо Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан кармайт. Көрдүңүзбү? Арсылайдын керемет куралы эмне экен? Ааламдагы күчтөр экен. Анан аларга укугун берип, мээрим төгүп, керек болсо соттогондон анан алар иштейт. Ушинтип боор башка кызматты аткарып калат. Баш болсо, мурун жөн эле бир ушакка бир майда чүйдөгө иштеген болсо, бир саясатка, атаандашка, байлыкка. Азыр болсо баш ошо аалам, Кудай ролун, күн баш деген ошол да. Күндөн кандай энергия чыкса, баштан да ошондой энергия чыгып калат. Ошондо күн энергия алып, жер энергия алып, аба энергия алып, адамзат энергия алып атат да болгон дүйнө. Эки бут ушул дүйнөнү улуу деп кызмат кылсаң чуркап, ошондо тирүү иштейт. Өлбөстүк эмнеден пайда болот экен жаңы доордо? Адам астрология ролун, аалам ролун аткаргандан өлбөстүк пайда болот. Ошо сыйкыр иштеткен да. Анын дагы методикалары көп. Ичеги, жана курсактан ары бир урганды өсөрүп калат го, нерв го ичеги. Ичеги ошол майда жашоодон улуу нерселерди көргөндө, анан ошондо ичеги түрүү иштейт. Жолбосо ошо ичеги туура иштегенде, ошол аалам жер туура иштейт. Демек, жарым жандуу болуп калуу, операция болуп калуу, боорунан, бөйрөгүнөн же өтүнөн ажырап калуу жаңы доордо бул жашаганга болбойт, сыйкыр иштебей калат. Эки көз, мурун мындай эле көрө албаска ичи тарга же көз көргөндө эле акыл иштеген болсо, жаңы доордо көзүң менен көрүнгөн жалган нерсенин баарын өчүрүп туруп, көрүнбөгөн асмандагы улуулукту, чындыкты жерге тамысканда, көрдүңүзбү? Жана көзү тийиптир, сөзү тийиптир деген ушул болуп атат. Анан көздүн энергиясы ушунда туура иштеп туруп, анан адамдын кара, мына көзү эмнеге иштейт экен, оозу эмнеге иштейт экен, оозу ушак эмес, майдак эмес. Улуулукту гана сүйлөгөндө дүйнө бир тутам чөп болот дейт. Чындыктуу, улуулукту асман жер энергия алып атпайбы бир Кудайдан жердеги? Ошондон чыныгы дүйнө курулат. Мурун кара күч менен башкарса, мурун найза кылыч менен башкарса, бийлик, байлык, оружие менен башкарса, милиция, полициясы менен башкарса, соту менен башкарса, азыр жөнөлүшү бир Кудайдын керемети менен, адам Кудайдын, анатомия Кудайдын керемети менен иштеп калат. Ошон үчүн Арсылай мынтип булут жылдырат.
вирус жөнөтөт, коюн жөнөтөт, мынанча адам кырылат дегендин баары эле анатомияга такалып калып атат. Эгер мунун анатомиясы дебесе, иштебесе Арыстан Алайдын, анда асман жер коркунучка келип калып атат. Ошондуктан табиаттын кырсыгын токтотуп бер деп бай мамлекеттер Жан Кудайга кайрылат деген ушул болуп атат да, мына табиатты башкарып коюп атат. Кудай башкарат да, табиаттын эгеси болгондон кийин. Ошентип Кудайдын пайда болушу, Кудайдын кызматы. Былтыр кызык, ошо бир октябрь айларында бир орус бала мынтип мен жандап баратып. Эми жан дүйнөсү жарды да байкуш. Өзү Элизабет тепкен бала экен. Зима будет, не будет деп суроо кылып, анан мен деле унчукпапмын, анан ремен тагынбайсыз деп ГАИ чала берди. Штраф салабыз. Ой, канча штрафың? 300 сом. Ой, мен Кудайым мага штраф салганга болбойт, жакшы болбой калат государствоңарга, мэрияңарга рахмат айтсын. Мен турган үчүн ушул жерде тынчтык болуп атат десем болбойт. Эмне кылыш керек? Анан юристтер барып, доверенность менен штрафын төлөп, положено экен, мен барган жок. Анан аны тим эле видео кылып чыгарып, Арыстан 300 сом штраф төлөдү, милиция кармап кетти falan. Кудай соттолгону келген эмес. Айланайын дөпірестер, бийликтегилер. Мен айткам го, мындай пол өйдөлдү экен мындай. Эки этаж тең. Анан сыртта биз туруппуз. Анан Жеңиш деген бир бала келип, бизде ремонтчик, жердешпиз. Ошол бала ченеп менен анан айтып атат, Жеңиш сага жардам керекпи? Балдардан жардам жок, өзүбүз эле бүтүрөбүз. Анан бригадасы бар. Акча тыйын керек, жок өзүбүз эле бүтүрөбүз дейт. Анан биз отурган жер таптаза. Терезеси, телевизору ошонун эле бир бурчунда. Мен турган үчүн, Кудай турган үчүн Кыргызстан тынч туруп атат. 300 сом алды менденчи. Өкмөт. Кудайды штраф, Кудайга штраф салды. Кудай өзү келбейт да жерге керек болгондо. Адамын дайындап тургандан келип кеткен да. Арыстан Алайды адам көргөнгө болбойт дейт да. Аны жан кийди да. Аны адам эмес, ал Кудай. Анын анатомиясы аткарып атат. Пайгамбар деле Кудайдан буйрулган үчүн ошо Кудайдын сөзүн сүйлөп чыгып атат. Ошону Кудай колдоп келген. Азыр болсо Кудайдын өзү келди. Ал кезде пророкту кийген болсо, кызмат кылган болсо. Ал кезде периште келген болсо, багыт берип. Азыр Кудай келди. Анткени Кудай дагы ошондо өзүнүн ордун алмаштырып турат экен. Анын үстүнө адамдын гени жетилгендиктен анан аалам жерге чыгып, анан эми Кудай убада кылган бейиш жерде башталып атат. Мына тозук жашоо бир жака келди. Акыр кыямат дегендей. Ошондуктан Жан Кудайга кошулса калат, болбосо куурайт. Көктөгү Кудайды тапканын, көктөн буйрулган Жан Кудайды тапканын болуп кетип атат да. Анан эми бул баягы теңирдин ыйык уулу Арыстан Алай деген жер бар да. Шам бала, от бала деп ат берилди эле да. Анан ошо билдирүүлөр бар. Шам бала келгенде ал адамзатты иреттөө үчүн келиптир. Ал бир жан экен делип. Анан кийин ал чыкканда көрсө шам бала, от бала деген ааламда от энергиясын кармап турган Семетей деген мейкиндик. Көрдүңүзбү? Теңир ата көрүнгөндө бир жумадан кийин Манас ата Манас баатырмын деди, көзүмө көрүнүп, мен Кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың дедилер. Анан аябай ойлондум эле, Теңир атадан кийин эле Теңир ата деген сөз эми андан улук эчтеке жок деген кеп да. Атаны биз улуу дейбиз да. Улуу болгон үчүн ата дейбиз да. Сен тааныбаган кишиң деле сакалдуу болсо ата дейсиң да, ата кайда бартасыз деп. Ошол сыяктуу ал улук болгон үчүн атадан улук кеп болбогон үчүн ошо Теңир ата деп аталып.
Анан Манас Баатыр ушу Теңир атадан кийин эле улукпу деп ойлой берчүмүн да. Ооба, Манас ата, Манас Баатыр кыргызды кураптыр. Кара күч менен кураптыр, кылыч найза касиет менен кураптыр. Керемет иштептир. Кыргызды журт кылып кетиптир, сактап кетиптир. Анан кандай бул өтө чоң күчпү деп ойлонсом, кийин белгилүү болду. Ааламда Манас күчү деген керемет бар экен да, ар нерсенин аты бар. Жана Манас дегенди деле чечмеленип келгенде бийик аң сезим деп чечмеленет экен деген да чындык. Теңир ата, анан Манас күчү, анан Семетей оту болуп кетип атат да. Анан Семетей оту көрсө шам бала аталат экен, от бала аталат экен да, от бала. Анан ошол от бала Арстан Алай түндүктөгү тактыга отуруп анан адамзатты башкара алат деген жерлер бар. Анан ошол Манас кайра жаралып келет деген уламыштар. Бул өзү чындык экен. Мындан ары ошо ар бир адам деле ушу эски пендечилигинен чыгып периште сыпатка, пери сыпатка өтүш үчүн, инопланетян сыпатка өтүш үчүн Манастын духу керек дейт. Өзүн өзү жеңүү үчүн. Кайра Манастын духу эмне десең, ошондой бир күч керек, энергия керек, от керек. Баягы ирети менен алып баратам да, ирети менен кайра бир баштан түшүндүрүп атам. Анан ошо Теңир ата көзүмө көрүнүп окутканда, сырткы келбетиң 30 болот, ички жаныңың 40 уйругустай болот, 40 периштедей болот. 40 чородой болот делчү да. Анан бул кандай болуп калат экен десем, ал өтө бир чоң күч экен да. Ошо перилер, периштелер, инопланетяндар ошо Манас доорунда да келген дегенде бул чындык. Азыр дагы ошол инопланетяндар жерге түштү дегенде эле ошо керемет күчтүн баары жерге түшүп, анан ошол бир окко байланып анан асмандагы, жердагы, адамзаттагы, арбайдагы анан күн көрүп, арбайлар, ааламдык күчтөр, инопланетяндар караңгы дүйнө Кудайга кандай баш ийсе, эми жердеги адамзаттагы, ошо табияттагы баш ийип анан бир мүнөз бир идеяга өтөт. Анан ошо бүгүнкү күнгө чейин адам карманып келген байлык, бийлик бүттү мындан ары. Себеби Арстан Алай ааламдын, жердин, батыштын, чыгыштын, байлыктын, бийликтин, медицинанын, диндин ядросу жаны делет да. Анан бул корпусум. Анан кандай болуп калды экен дегенде 6 катар ааламды сактап туруучу, 7 катар жер энени сактап туруучу, адамзаттын сапарын сактап туруучу Асказо деп баягы сүрөттөлгөндө. Эми Кудай асманда караңгы дүйнөдө турганда да ошо 7 катар ааламда, 6 катар ааламда адамзаттын жашоосун сактап турган экен да, буйрук кылып. Анын астында күчтөр анан аткарып. Мисалга өспүрүм бала үчүн деле эне атасы жоопкер го, мектептеби, жашоодобу көзөтүп кеткенге чейин. Ошол сыяктуу дагы адамзат үчүн анын ата тегинин арбагы бийиктеп барып Кудай астында жоопкер экен. Ошон үчүн баягы бир эле Кудай ушул жерде дегенде караңгыдагы көзгө көрүнбөгөн ата тег арбагы барып анан адамзаттан керек болсо баягы арба курган кечирилбейт болуп, арбай Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан кармайт болуп, Кудай астында алар бир жоопкер экен да. Байлык, бийликтин ядросу делген адамзаттын, арбайдын, медицина, диндин ядросу делет Арстан Алай. Ядросу деген эми жаны, согуп турган жүрөгү, эгеси. Анан ушул байлык, бийликтин ядросу делген сөз көрсө
Арсылайдын байлыгы бул күн дагы, жер дагы, аба дагы болгон дүйнө, көрүнгөн, көрүнбөгөн дүйнөнүн баары ошол байлык экен. Анткени Кудайдын байлыгы. Эмне жаратса ошонун эгеси да. Анан кайра ошо күчтүн баарын башкарып, ошого мээрим төгүп, күнгөбү, айгабы, ааламдагы жылдыздаргабы, караңгы дүйнө, периште перилерине, адамзатынабы, анан ушундай иреттеткен, ошон үчүн жер энени бейишке айлантып, тозокто жалгыз калган жер эне эле. Ошол сыяктуу мал жандыкты жаратып, табиатты жаратып, анан ошол мал жандыкты эгеси кылып адам кармап турган экен, байлык катары. Эми Арыстаналай ошо байлардын байлыгын албаса, алар арууланбайт экен. Алар карары болуптур да, жердеги байлыкка байланып эле, бийликке байланып эле карарып, бирин бири атып, бирин бири кырып, ошо байлык бийлик үчүн чырлашып. Анан эгеси катары анан аны баягы атанын малы өлгөндөн кийин балага буйрубайт дегендей эле, ошол ата үчүн берилген, анын элге берген, же ошол агадан болгон, же аманат катары кармап турган дегендей. Чын эле малдынды ал адам жараткан жок да, аны Кудай жараткан. Ошондуктан мындан ары ошо байлардын эмнеге банкрот болуп атат, бийликтегилери эмнеге бийлигинен ажырап атат дегендин баары ар кандай кырсык көрсө Арыстаналай аткарып алган милдетин аруулап элди баратат дегендей. Ал байлыгын, бийлигин албаса, алар арууланбайт. Карар тийиптир да ошо байлык, бийлик. Кудай жолунан чыгып кеткен, аны бир менчик катары көрүп алган да адам. Ошондуктан байлык, бийликтин ядросу деген ушул экен. Мисалга эми ошо кыргыз элин улуулукка, эволюцияга ошо башына барып куткарайын деп ошон үчүн президенттикке талапкерлигибизди койдук да. Кайранын кыскача Кудайча эле жолу чыгып калды да кийин. Криминалды өлтүрдү, балан пайда алды деген менен ал өлүм да Кудайдын буйругу менен болот да. Ошо өткөн жылдарда Ырысбек Ахматбаевдин арбагы мен жөнөттүм да бар. Ал мурун келип жайгашып алды эле. Анан ушу сени криминалдар окатың тартып алган, тегиңди кордогу бар, сен жанын ал дегенде. Эми арбай ар кимди кийип алып иштейт экен. Дөө Чыңгыз деген өлдү, аны деле өргене деп ала өлтүрүп коюптур дейт. Лимонту деген жигитти деле ал деле бир чоң авторитет болсо керек, аны деле өргене деп ала өлтүрүп койду болду. Көрдүңүзбү? Бийликтин эгеси Кудай болгондуктан бийликти ар кандай бир жан кийип алып эле ошо Кудайдын буйругун аткара берет экен да. Өлүм Кудайдын буйругу да, ошон үчүн банкрот болуп атат. Кудай келгенден кийин, эгеси келгенден кийин байлык бирөөлөрдө аманат турганда, анан ал байлыгына чиренип эле жанагы Матраимов бир кезде мен соттодум эле сүрөтүн коюп алып. Анан ошо соттогондон кийин бир кызы менен баласы мага чуркап келип алган, 19-20 жашындагы. Андай бала кызы бар билбейм, эми ошондо энергиясы өтүп кеткен. Энергиясы өтүп кеткенде баягы Кудай алып койгон экен да бар нерсени. Көрдүңүзбү? Байлык, бийликтин эгеси дагы Кудай экен. Ошон үчүн каражаттын булагы, касиеттин булагы, илимдин булагы, сыйкырдын булагы, адамзаттын куту, адамзаттын пири, адамзаттын ээси Арыстаналай, адамзаттын ядросу Арыстаналай деген ошол да. Ошентип анан жердеги көрүнө Кудайга анан адамзат аргасыз багынат. Анан байларга, бай мамлекеттерге Арыстаналай налог салат делет да, Кудай катары. Анан эмнеге налог салынат экен делгенде көрсө ошол баягы налог төлөйүп деп келип анын акчасы деле көп кысык эмес. Анан Кудайын тааныйт экен да. Анан байлыгын Кудайын тааныгандан кийин анан байлыкты эл үчүн иштетет экен. Жер үчүн иштетет экен. Ошондуктан бул мурунку эски Кудайга, Аллага, Богко жөн эле ошо тиленип, суранып коюп эле эптеп жашай берген экен. Эми көрүнө Кудайды көргөндөн кийин, көрүнө Кудайдын кереметин көргөндөн кийин анан ошо эски Кудайды деле биз баалабай жүрүппүз, жөн эле сыйынып жүрүппүз деп баягы эми чындап тааныйт экен да Кудайды.
Ошо бүгүнкү берүүдө ошол Манас көзүмө көрүнгөнүн айтып коеюн дедим. Семетей оту дегенди айтып коеюн дедим. Анын аты ошо Шамбала аталгат экен. Ал бир 2 барак билдирүү. Эмкиде бир окуп берейин. От бала аталып, Шамбала аталып, анан ошол баардык күчтөр, караңгы күчтөр бир жанга жайгашып, анткени баягы анын баарын эгеси бир Кудай экен да. Анан Манас десе эле баатыр катары көрүнөт. Ооба, баатыр катары да келиптир. Мына Кудай деле азыр Караан катары келип атпайбы мына? Жаран катары келип атат. А Караан катары, Караан деген, Карааны көрүндү деп мындай элес булас экен. Караан деген ошо ааламдык сөз бар өзү. А Караан катары Манас Теңирден кийинки эле бир чоң күч экен. Анын аты өзү ошол күчтүн аты, ал адам деп элестетпеш керек. Ошонун аты акыл эс экен. Ал бир күч экен. Семетей дегендин от экен. Ал бир ошо адамзатты тейлечү. Ошон үчүн ал Шамбала дегенди эле шам. Адамзатка түбөлүк жол көрсөтүүчү шамчырак бул арстан алай делип берилет да. Ошондуктан караңгы дүйнөнүн баары келип анан бир адамга жайгашып, анан ал ааламды, күндү, жерди, адамзатты, абаны, боштондук деген энергия бар. Планеталардын ортосунда бош жерде чоң энергиялар бар, өтө күчтүү. Ошо боштондугу энергияларынан бери башкарат экен. Ошондуктан жаралган жалгыз ал инсан атайын эле ааламдан арналып элге ал келген дегендей, жараткан жалгыз дегендей, мен дагы эми мечит салгам. Атабызды ажыга алып баргам. Кудай жөнүндө жакшы электеп жүргөм. Бирок мынчалык кереметти адам катары түшүнгөн эмесмин. Бирок ошону көргөндөн кийин ошо Кудайды канчалык түшүнсөң анан ошол ролду жакшы аткара алат экенсиң да. Алымбек Момбеков айтып атпайбыз? 88-жылы. Мото менен кетип баратсам милиция элем. Мотом өчүп калып бир белден. Үстүмөн тарелка көрүнүп, анан ошо мени алып кетип, мындай эле бир турбанын ичинде жүргөндөй болдум. Анан жерге түшкөндө аябай былчылдап тердеп калыпмын. Үйгө барып 3 күндөй жаттым. Анан начальством Кулов эле, УВДын начальниги ага айтсам, муну элге айтсаң, мен сени уволить этем деден, айтпай калгам. Анан Россияда барып иштеп жүрүп, анан көзүмө сандар көрүнүп, өчүр деди дейт. Анан мен десем, өчпөйт го десем, көчүр деди дейт. Көрдүңүз, бир инопланетаны алып кеткен адам эмне деген керемет жазып калган. Ал санда өтө көп нерсе бар. Сан өзү жанагы Манас баатыр жерде келгендин чоросу жай сан болуп туруп, анан ошо сан менен белгилеп келип Бүймайрам апа кайра сөзгө айлантып атпайбы? Ошондуктан же болбосо Кудай эсептешкени келди дейт да. Эсептешкен деген сөз сандан турат да. Канча жакшылыгың бар, канча жамандыгың бар, канча күнөөң бар, канча актыгың бар дегендей бүт сандан турат. Ошол сыяктуу ал адам дагы ошо жөн эмес. Бирок ошо бир адамга ошол инопланетаны алып келип эле ошончо алып кеткенден кийин мына көрдүңүзбү? Эми муну эч ким жокко чыгара албайт. Бул болгон нерсе. Тирүү, живой көрүн адам жүрөт ошол. Ошол сыяктуу ал инопланетанды көрүп, анан жанагы уйку басты, анан тура албай жаттым дегенде телода өзү мындайча айтканда энергия жайгашты. Клеткаларга ушундай операция болду да. А ошол сыяктуу бул нерсе да менин башыман өткөн. А бирок мага Теңир ата көрүнгөндөн кийин Теңирдин күчү эмне, инопланетандын күчү эмне? Ошондуктан Теңир ата келгенде инопланетандар кысматка келип атат. Теңир ата келгендиктен жер эне бейишке айланып атат. Теңир ата келгендиктен түндүк түштүк муз океанды ээритип атат. Теңир ата келип чөлдөрдү көлгө айлантып атат. Теңир ата келип адамзатты инопланетандык деңгээлге. Анан Теңир ата үчүн бул кара бийлик не болуп калыптыр. Эртең мынтип эле, эй, такты бер дейт. Такты бербесе тагын алат, же малын алат, же жанын алып коет да. Кудайга тандагы, жандагы Кудайдык экен да. Эмнеге дегенде өлгөндө мурун чоң ааламга барса, азыр адамзат
Арсылайга килетке болот дейт. А таны жерене кайра арстан алай болуп атат да. Анын да жан жайгашы болгон. Ошондуктан жанын, танын ким ааламга тапшырса, түйүшүккө чыдап аткарса, анан аалам кийет аны. Периште кийет, пери кийет. Ошондон анан өлбөй жаралуу болот. Жакшы темалар берилди да бүгүн. Анатомия көрдүңүзбү? Өпкөм эмне кылып калат экен? Мурун жөн эле мындай боор, өпкө, бөйрөк жөн эле бир канды тазалайт деген түшүнүк болсо, какырык чыгарат. Канга кислород кошот болсо, боор кандын фильтри болсо, бөйрөк мача чыгарган болсо, азыр болсо деятельность алмашканда башка кызматка өтөт. Эгер эскиче эле пенде болуп эски жашоодо жашай берсе, ошол кан менен айланган организмдер ууланып кетет белет. Тетиктери күйүп кетет, техника тили менен берилет. Энергия өткөргүчкө өтпөсө, тияла. Взорвётся, сгорит запчасть. Ошон үчүн медицина алсыз. Бир гана ушул доор мыйзабы даба болот. Анан ар доордо бийлик эмнеге окшобой атат, дүйнө эмнеге окшобой атат, медицина эмнеге окшобой атат, эмнеге диндер жардам бербей атат, эмнеге адамдын амалы, кылган жашоосу, бала чакасынан дегеле жакшылык болбой атат деп көрсөңүздөр, ар доордо Кудайдын өзүнүн жол жобосу, талабы бар. Ошондуктан жаңы талапка көнбөйүн. Ошон үчүн айтылып атат да, жаңы Кудайга кошулуп кутуласың, кошулса калат, болбосо куурайт дегендей. А кошулган эле ошол улуулукка өт. Улуулукка кайра эле жанагы теңирчилик дегендей эле. Ал эмне дейт? Нур дүйнөнүн түпкү нускасы, теңдешсиз аяндар, кабарлар делгендей эле теңир мыйзамына гана кошулат. Теңир мыйзамын азыр бусканга болбойт. Мен көрүнүш көрдүм, анан биринчи 5-чи измеренияга чыктым, анан портал ачылды, жабылды деген. Измеренияга чыксаң, сенде бир өзгөрүү болуш керек. Кебете келбетиңен, сыйкырыңан, айткан сөзүң бир орундалып, анан жөн эле отуруп эле кандай измеренияга чыга берет. Мейли, почоюп кеттим деп курсаңыз шенесе, может 5 сантиге толгондур. Анда биз шенели, карып кетиптир, семирип кетиптир. Портал деген ачылган, ошон үчүн эки дүйнө биригип кетти азыр. Ошон үчүн энергия жерге түшүп жашап алды. Ошон үчүн Кудай келип алды. Ошон үчүн убакытты жойгула деген сөз, жерде бир убакыт менен жашаган болсок, ааламда убакыт жок. Убакыт жок болгон үчүн сыйкыр иштеп атат. Ошол убакытты жокко чыгарып, убакытты учурчакка, улуулукка пайдаланып жашасаң, учурчак келип чыгат. Сыйкыр келип чыгат. Сезим энергия, ой энергия иштеш керек деген сөз, мына мен өзүмдү Абдылдаев Кудайга айланып, нурдангандыктан мен Кудаймын деп чыгып, өзүмдү ошондой сезгендиктен сезим энергиясы иштеп атат. Ишеничи менен башкарат дейт. Мен ошо Теңир Атаны көзүм көрсөм, анасыл Батырды көрсөм, мынсем булучулук баарын көрсөтсөм, мен көргөндү ишенем да. Ошол ишеничиң менен иштегенден анан оюң, сыйкырың, анатомияң, астрология ролун аткарат. Анан жөн эле башты орто бергенде болбойт. Бирөөлөр медитация менен адам айыктырып атабыз. Сен мүмкүн жардам берет. Денени бошотуп ал. Бирок кырсыктан куткара албайсың да. Жөн эле антип адамды кармалаганда, бурмалаганда туура болбой калат. Теңир мыйзамынан чыкпагыла. Теңир мыйзамынан чыгып кетсеңер, аян алдым, андай экен, мындай экен деп кетсеңер, улуу күчтөр жазалап коет. Ага каршы чыгып атасың ааламдык мыйзамга. Азыр митингди кой, митингден эчтеке чыкпайт. Революцияны кое тур, революциянын ээси такыр башка. Кыргызды мокотуп, коркутуп, камап башкарылбайт кыргыз. Андан эчтеке чыкпайт. Бул кара күч. Кыргызды өзүн таанытып, өстүрүп, өйдөлөткөн кезде бул аалам ролун аткарып калат. Арбай периштеге айланып калат. Мокотуп, сокотуп берсең, оорукчан бала болуп калбайбы? Новый Бог бир күнү айтат, сезону бүттү, күнү бүттү деген күнү эле бүтөт. Ойго келсин дагы. Ошондуктан курбар болуп атасыңар. Андан көрө келгиле, жаныңарды алгыла.
Жаңы жан ал, жаңы жан аласың. Жаңы периште жан, ан үчүн өсүш керек, эскичилик тышташ керек. Калыптаныш керек. Кара күчүң менен сен азыр акча таап кыйрата албайсың. Тапканың азыр башың азап берет. Анткени акчадагы кут. Акчаны кубалап алсаң, акчада энергия бар. Сендеги энергия акчага өтүп кетет, акчасы күчтүү, сени өкчөп баштайт. Байлыкка умтулган башчы эмес. Ал энергиясын ошого кетирип салды. Ал мамлекет да оңбайт. Ошондуктан жана мен айткандай, көрдүңүзбү? Бир эле Момбековду, Алымбекти. Абаны ойлонуп көрөлү мына. Эми чоң киши, скромный адам. Милициянын подполковниги, отставкада, ал калпайтчу адам эмес. Мына чындыгында эле кайра сан жазып калды. Дүйнөнү таң калтырып, ал эртең керек, ал иштейт, болбосо бекер берилбейт. А Теңир ата көрүнгөн, адам ата болуп жаралы келген, Манас күчү, от бала, шам бала жаны жайгашкан жерине жайгашкан, абаны тазалап боёгон, булут чылдырган Кудай эменен адамзат. Ал адамзат мен унутуп калдым, бийликти унутуп калдым. Алты катар ааламды биринчи сакташ керек экен. Эми Кудай асманда туруп мурун сактап, башкарса, энергия берсе, эми жерге келгенде анатомия. Кудай банкрот деген ошо, эски Кудай банкрот. Ал кийип алгандан кийин тело менен энергия жуурулушкандан анарсылайын энергиясы айырмасыз болот. Энергия кандай күчтүү болсо, анын телосы да ошондой күчтүү болот, айырмасыз болот дейт. Ошондон чоң бурулуш болот дүйнөдө. Ошон үчүн мына эч ким эчтеке кыла албай атат дүйнө. Мен айткам го, Зеленский күлкү болот, уят болот депчи. Же Жан Кудайдан багыт албаса, же бата албаса, орус эли мен колдоп кое берем. Себеби адамзатты сактап калуучу орду бар. Кыргыз тукумун Жан Кудай сактайт, адамзат тукумун оңдойт делет да. Ошондуктан мен эч кимди күнөөлөбөйм. Себеби эскиге адам матып калган, эскиче ойлонуп калган, эскиче калыптанып калган. Бирок эски жашоо өзү тозокко айланып кетти. Аргаңары жок чыгасыңар. Табиатта эмне бар? Аба, от, суу, таш. Абада арбай бар. Инопланеттен периштелер бар. Табиат жер адамын Жан Кудайга багындыруучу, Теңир буйруган көсө, жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу, сабоо, жанын сурап келет дейт. Эми багынып келет. Жанымды бер, айнанайын Кудай. Көзүңдү көрүп атам, жүзүңдү көрүп атам. Көктүн жүзү, көктүн өзү, көктүн сөзү, мына көктүн гана сөзүн сүйлөп атат. Көктүн ою, көктүн оозу, ошон үчүн ою орундалып атат. Ошон үчүн сөзү орундалып атат. Ошон үчүн Кудаймын деп чыгып коюп кутулуп койду. Чыккандан кийин таап келиш керек да аны. Анатомия айтылды бүгүн, эмне кызмат кылат? Манас күчү, Семетей оту, Шамбала келип кандай жайгашкан? Эми адамзатта байлык, бийлик эмнеге кетиш керек экен? Ал ошо байлык, бийлик карартып алыптыр. Аял эркек жашоосу карартып алыптыр. Дин карартып алыптыр. Артка эволюцияга тартып алыптыр. Ошон үчүн ошол жолдун баарын Жан Кудай жаап салды. Анан ошондо эми бирөө эри жок калат. Аял эркек жашоосу өзү бүтүп атат да. Өлүп калат, ажырашат. Анан ошондон издеп жөнөйткөн да. Бирөө байлыгы жок калат, бирөө бийлиги жок калат. Ошондо да түшүнсө, көрсө Жан Кудай сезим туюм менен келип жолун таап кетет делет да. Анан ушу Жан Кудай үй бүлөсү менен чоң аалам делет. Эмнеге мындай экен дегенде, аябай көп түйшүк тартты. Мен кайгырсам кайгырды, ыйласам ыйлады, мазактаса бала чакам уялды. Мен сүйлөсөм ошолор печатать этти. Ошо мен жанымда жүргөн периште аталган, арбай аталган балдар, кыздар акталды аябай. Эмгектери зор. Ошо жанагы танындагы, жанындагы ошо аалам үчүн арнады. Көрүнө күбө болуп жүрдү. Ошо Теңир ата келгенде, Манас Баатыр көрүнгөндө талкуу кылып, чечмелеп, кайра байланыш алып дегендей. Ушинтип баягы Кудайга кийинки периштелер
периштеси малдар, арбайлар, инопланетандар бирине бири баш ийип кеткендей, эми сиздер ушу өсүп алган пери сыпат, периште сыпат, арбай сыпаттагы адамдарга уланасыздар. Мен улуу катарганамда талап гана коем, шарт окуйм. Эч ким менен көрүшкүм да келген жок. Себеби оюмда башка нерсе иштейт. Анан ушу бийликтин жан Кудайды тааныбаганына таң калам. Байлардын жан Кудайга окумуштуу ушул жерде тилмеч, котормочу, саясатчы флагтарды коюп алып билдик го. Америка эмне, Россия эмне, Кытай эмне, Кыргыз эмне деп. Аны ошо кыргыз флагты алмаштырам дегени туура эмес. Себеби кыргыз түндүк деген баарынан бийик туруп атат. Ал флаг деле Кудайдын буйругу менен чыгып калган. Арстан Алай ошо түндүк болуп, төбөдө отуруп, түндүктөгү тактысы делет. Алмашкан менен баары ордуна келет бул нерсе. Космостон издебей, ошо Арстан Алайдан издегиле дейт. Ааламдан издебей, Арстан Алайдан издегиле деп. Космостон издебей, Кыргыздан издегиле дейт дүйнө элин. Ошондуктан Кыргыздан дүйнө таркаган, Кыргызга келип бирикчүү мезгили келди дегендей, кыргыз болуу өзү бир кыйын иш дегендей, сиздер кыргызмын деп жүргөнү менен кыргыз боло албай атасыздар. Кыргыз болду деген бул жылдыз болду деген сөз. Жылдыз болду деген сөз сиз инопланетан болду. Жылдызда сизде энергия жашайт. Жана жылдызда Марста инопланетандар жашайт, Сириуста инопланетандар жашайт дегендей, сиз жылдызга айланганда ошол энергия сизде болмок. Баары бир бул болчу нерсе Кудай жерге келгенден кийин. Бирок ким үлгүрсө өтөт болсо керек, кимдин орду болсо, кимдин ак болсо, жана мен ат башта Белый деген бала атууга кетип бир күндө актап коет экенмин актарды. Жанында Атамбаев турган экен, ал кезде президент эле. Кулап эле мен тигини актаганда кара соттолот экен да, Кудай аны актаганда тиги бекер соттогон үчүн күнөөгө батат да. Анан сыспка жатып калды, топого жатып калды, анан жүрүңүз. Үшүп калдыңыз, мен мончага алып барып коеюн деп атыпмын. Кийинде эле ошо сыска түшүп калды го, соттолуп. Анан кийин кайра мээрим төгөйүн, бул сабак экен, куткарып коеюн. Мыйзамда да ошондой көрдүм эле деп кайра мээрим төгүп түрмөдөн чыгарып койдук. Аны палян чыгарды деген менен Кудайдын буйругу жок, чыкпайт да, өлбөйт да. Өлүп калат окшойт деди да, мага көп адам чалды. Бул эмне болуп атабы деп. Ой, өлбөйт, аны мен куткарып коем дедик эле. Ошондуктан Кудайга адамдын жаны да менчик, таны да менчик. Өлсөң дагы мага келесиң, тирүү болсоң дагы баары Кудайдын буйругун аткарат. Мейли ал падышабы, балекет, супер эмне деп коет жанагы, король болсо дагы, карапайым болсо дагы, клеткада жашайт да. Мына бул жерде клетка, мунун да орду бар, мунун да орду бар дегендей экен. Ушул жакшы темалар айтылды. Мен айтып кое берем. Себеби аябай көп ойдо, мээде көп нерсе иштеп атат. Көбүн айтайын десем бийик нерселер, көбүн айтайын десем майдараак нерселер. Бирок ошол бир 10 күндө мындай жаңылык айтып койбосом болбойт. Эми Кудай жерге түшкөндөн кийин эшиктеги бийликтин эмне кандай күчү бар дейсиң. Ошондуктан ушу күндү көрүш керек эле кыргыз. Кысылууну көргөндө боштондук үчүн күрөшөт кыргыз. Динди бийликти күбүп коет деген жер бар да. Анан кысылуу болгондо адам изденет. Кысылуу өзү жакшы да. Ойлонуу болот, өзүн соттоо болот, өзүн оңдоо болот. Анан бул өзү бир программа. Куткарып кетейин деп аракет кылсак, жок, башка жолду тандадыңар, көрүнө. Анан көрүнө көрүп, баары бир көрүнүштөн жаралган Кудайга аргасыз биргесиздер. Өсүп алыңыздар.